Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев абактан бошотулду. Ал эми Крим авторитети Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши кайрадан 1-май райондук сотунда каралат. Жогорку сот буга чейинки өкүмдөрдү жокко чыгарды. Буга улай соттун чечими менен Алмазбек Атамбаевке дарылануу үчүн өлкө сыртына чыгууга уруксат берилди. Жогорку сотунун жазык иштер жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2023 жылдын 13 февралындагы токтому менен Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке карата жактоочулар Жоошев жана Слесаревдин кайрадан ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра баштоо жөнүндөгү өтүнүчү канааттандырылган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жазык иштер жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2021 жылдын 12 октябрында токтому жана соттук коллегиясынын 2022 жылдын 15 мартында токтому жокко чыгарылган. Алмазбек Атамбаев боштондукка чыккандан кийин Испания өкмөтүнүн башчысы тарабынан дарыланууга чакырылганын билдирген. Ал эми бүгүн дарыланууга Дубайга учуп кетти. Ал андан соң Испанияга кетмекчи. Мурдагы президент менен бирге анын уулу Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Кадыр Атамбаев кошулуп кетти. Я не участвовал же, вы знаете, меня... Алмазбек Атамбаевдин камактан бошотулушу боюнча президент Садыр Жапаров Хабар маалымат агенттигине берген кезектеги маегинде комментарий берди. Мамлекет башчынын айтымында сот менен укук коргоо органдары чечтиби, демек соттун чечимине баш ийишибиз керек. Сот менен укук коргоо органдары чечтиби, демек соттун чечимине баш ийишибиз керек. Эң негизгиси мыйзамга баш ийип жашаганды үйрөнөлү. Былтырдагы октябрь окуясы, мектеп салганы, чет өлкөнүн жарандарына паспорт берген кылмыш иштери боюнча сот актап жиберген. Анда деле соттун чечимине макул болушубуз керек дегенбиз. Макулбуз. Түрмөдө жыландын баласы да жатпасын деген сөз бар. Мен душмандын да түрмөдө жатышын каалабайм. Кудай пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга мен дайыма кечиримдүүлөр менен сабырдуулар тараптамын деп айткан экен. Кечиримдүү болушубуз керек. Биз Кудай жолунда болсок, бардык иштерибиз дайыма алдыга жылат. Ал арада саясаттануучулар жогорку соттун чечимин оң баалоодо. Алардын айтымында сот процесси жогорку бийликтин таасирине карабай жүрүп жатат. Эгерде президент соттордун ишине кийлигишсе, анда сот мындай объективдүү чечимди чыгара алмак эмес, дейт саясатталдоочу Тимур Саралаев. Бийлик сотко аралашпаса, анда соттордогу адилеттүү болгонго аракет кылып, чечимдерди калыс кылып келет да. Бүгүнкү күнү болсо, өзүңөр көрүп атабыз. Ошол эле Атамбаевдин иши боюнча менин оюмча соттогу калыс жана көз карандысыз чечимге келди. Мисалы бийликтин атаандашы катары чыкпай отура бермек да, бирок ден соолугун эске алып жана башка анын жактоочулары келтирген жоолорду дагы эске алуу менен аны ошол чыгарып дарылоого кое берип атышат да. Белгилей кетсек, Атамбаевка жалпысынан 8 кылмыш иши козголгон. Алардын 3 боюнча, анын ичинде октябрь окуясы боюнча акталган. Ал эми криминалдык авторитет Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча иш жаңыдан кароого жөнөтүлдү. Акмөр Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.